Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Рухеш KG сайтына адаби конкурсуна жарыяланган Абир чыгармасы. Автору белгисиз. Демек, 62 беттеги текстти кыргыз тилине которуп, берилген жаңы сөздөрдү жаттап келесиң. Бүрсүгүнү улантабыз, деди мугалим маңдайында отурган жалгыз окуучусуна. Себеби ишемби күнү кошумча англис тили сабагы үчүн 11 класста окуган Айгерим гана келчү. Сыртта мектептин алдында болсо, аны курбусу Нурайым күтүп алчу. Анан экөө сейилдеп келүүгө жөнөшчү. Бүгүн дагы ошондой күндөрдүн бири. Мектептин айланасында алма-бак, оюн аянтчалары бар. Мектеп 2 кабаттуу жана чоң болгону менен эскилиги жеткен имарат. Жыл сайын акча чогулганда улам бир жерин жамап, оңдоп, шыбап турушат. Мугалимдин жетишсиздигин сөз кылбай койсо да болот. Бир мугалим бир нече сабак берсе таң калбайсың. Өз айылы болгондуктан Ралия шаардан ушул мектепке келип иштегенине жарым жылдан бир аз ашкан. So, time is up, guys. Goodbye. Goodbye, teacher. Деген Айгерим китеп дептерлерин сумкасына салып, мугалим эжекесине жакындады. Эже, рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, мага кошумча сабак өтүп жатканыңыз үчүн сизге абдан ыраазымын. Сиздин эмгегиңизди актайм. Окууга өтүп калсам, эң биринчи сизге айтам. Белегим менен келем. Анан чет өлкөгө окуп калсам, сиздей болуп айылыма келип, өзүмө окшогон балдар кыздарды бекер үйрөтөм. Аларга сиз тууралуу айтып берем. Менин эң сүйүктүү мугалимим деп. Дагы жаңы мектеп курам. Сен сөзсүз өтөсүң окууга. Шаарда жакшы окуп, көп ийгиликтерге жетишсең, мага ошол эң чоң белек. Мектеп курасың. Эң негизгиси, кыялдарыңдан баш тартпа. Сиз өзгөчөсүз эжеке. Мен сиздей болгум келет. Айгерим мугалимди өз бир тууган эжекесиндей жакшы көрүп кучактап калды. Ар дайым максатыңа жеткенге умтул, деди Ралия да окуучусун кучактап. Айгерим Ралия үчүн катардагы окуучулардан эмес. Кыздын тилге жөндөмүн байкап, каалоосун колдоп, окууга умтулуусуна, аракетине кубанып келет. Бул кыздан бир нерсе чыкчудай. Айылга келгенден бери ушул кызды сабактан тышкары окутуп, жада калса минтип ишемби күндөрү окууга мектепке келишет. Кээ бир учурларда мугалимдин айыл өкмөтү тарабынан убактылуу берилген үйүндө окушат. Кыздын кыялына жетишинин себепкери болгусу келет Ралия. Өз учурунда ата-энеси колдогонунан жаш болгону менен көп ийгиликтерге жетишкен. Англис тилин жакшы билгендиктен чет өлкөдө да окуп келген. Көп жерди кыдырган. Эми каны тартып, айылына шаардан атайын балдарды окутуу үчүн келген. Айылына келгенине абдан кубанат. Илгери чоң ата, чоң апасынын ата-энеси ушул айылда турушкан экен. Бирок азыр өйдөдө турган Ажыбайдын чөбөрөсү деп аталганы менен айылда чоочундай. Ал Ажыбайды мурунтан айылда жашаган кара адамдар гана билбесе, башкасы тааныбайт деле. Айылдагы адамдар үчүн Ралия жон гана шаардан келген кыз. Ошентип Айгерим мугалим эжеси менен коштошуп, адаттагыдай сыртка күткөн курбусуна чыкты. Ралия балдардын жазуу иштерин текшериш үчүн мектепте калды. Жапжашыл айланага көзү тойбой, терезени ачып тоолорду карады. Абасынан ырахат менен терең дем алды. Бул жактагы үйдү чоң ата, чоң апалары илгери эле сатып жибергенине канча өкүндү. Ралия өзү ошол учурда бар болсо саттырбай алып калчудай болчу. Өкмөттүн берген үйүнө деле ыраазы. Ошондо дагы мурунку өздөрүнүн үйүн кайра сатып алуу оюнда. Анан ордуна келип дептерлерге алышты. Бир убакта бейкапар отурган мугалимдин жанына шашылап чуркап келген окуучу кыз акактап: Ралия эже деп кирип келди. Нурия, эмне болду? Жакшы элесиңби? Ралия окуучусунун көздөрү алаңдап сүйлөй албай жатканынан эси чыкты. Айгеримди ала качып кетишти. Качан? Кантип? Ким?
Ким ала качты? Азыр эле биз көчө менен ылдый бара жатканбыз. Айыл өкмөттүн имаратына жетип калганбыз. Анан жаныбыздан кара автоунаа токтоп, ичинен 3 бала чыгып, Айгеримди салып кетишти. Бирөөсү айылдын аягында турган уста Жээнбек байкенин уулу. Мен көргөм аны. Өткөндө мектепке келген. Мен дароо Айгеримдин апасына чалдым. Албай жатат. Анан сизге чуркадым. Макул, ыйлаба. Азыр мен чалып көрөйүн. Укпай калгандыр. Чөнтөк телефонун сумкасынан шашыла алып, кыздын апасына бир нече жолу чалды. Эч ким жооп берген жок. Эмне кыларын билбей класста ары бери басып жүрдү. Ал жигит эмес беле? Жок, ал байке бизден улуу. Сизден дагы улуу болуш керек. Мен ала качкан баланын үйүн таба аламбы? Ооба, төмөндөгү уста Жээнбектин үйү десеңиз табасыз. Макул, мен Айгеримдин артынан барайын. Сен азыр үйүнө чурка, ата-энесине айт, деген бойдон экөө тең жолго түшүштү. Жээнбек аттуу киши ким экенин билбесе дагы, Ралияга чынында эле анын үйүн табыш оор болбоду. Жолдон өтүп бара жаткан автоунааны тосо калып, сураштырып жетип барды. Киши көп болгондуктан мугалимдин үйгө кирип барганын эч ким байкабады. Ар ким өз иши менен алек. Ралия жаш балдардын үнү чыгып, көшөгө илинген бөлмөгө кирди. Таш түшкөн жеринде оор. Биздин бала укмуш бала. Ушул үйдөн агарып көгөрөсүң. Биз деле ушинтип келгенбиз, деп нөөмөт сөздөрдү айткан жажылдаган аялдар кыздын шайын алса керек. Айгерим салынган ак жоолугу бир тарапка кыйшайып отуруп калган экен. Жанында майда 2-3 кыз ары бери чуркап жүрүшөт. Мугалим эжесинин үнүн угуп, жанынан көргөндө Айгерим жандана түшүп, ордунан тура калды. Ралия башындагы жоолукту алып жерге ыргытты. Экөө кучакташты. Апей, бул эмнеси? Деди сырттан кирген аял жоолуктун жерде жатканын көрүп. Айгерим бул жакта калбайт. Ралия кызды колунан алып, бөлмөнүн босогосуна жакындаганда жанакы аял алдынан тосту. Сен кимсиң өзү? Менин мугалимим, деген Айгерим сыймыктануу менен айтты. Аңгыча кудалар жолдо экен, деп дагы 2-3 аял бөлмөгө кирип эч кимсин чыгарбады. Ойноп жаткан майда кыздарды бирөөсү ээрчитип алып кетти. Макул, ата-энеси келсин, чогуу кетебиз, деди Ралия. Айгеримдин колун кармаган бойдон жер төшөккө отурушту. Мугалим жанында болгону Айгеримге дем берди. Башында бул чоочун үйгө аны ары жулкуп, бери жулкуп киргизгендеги коркуу сезимден кутулгандай. Ал Ралияга аябай ыраазы болуп, кое бербей колунан бекем кармап отурду. Эжеке, мени бул жакка калтырбаңыз. Мен турмушка чыккым келген жок. Шаарга барып окугум келет. Ал байкени тааныбайм. Болгону мектеп жактан 2 жолу көргөм. Кайдагы байке? Жолдошуң болот. 26 жашта. Көп болсо 8 жаш улуу. Бой десең бою бар, үй десең үйү, кой десең кою, тоодо гектар жери. Кайнатаң уста, эл тааныган киши. Мындай үйгө келгениңе кубансаң, деди кайтарып отурган аялдардын бири. Ага экөө тең көңүл бурган жок. Бөлмөдө алардан башка эч ким жоктой сөзүн улантышты. Коркпо, сен бул жакта калбайсың. Өзүң кыялдангандай шаарда окуйсуң, билим аласың. Айылга келип мектеп курасың, балдарды окутасың. Атаң апаң келсин, баарыбыз чогуу кетебиз. Алар келгенче мен жаныңдамын, деди кыздын жүзүнөн сылап. Аңгыча сырттан кудалар келишти деп ызы-чуу болго топурашып калышты. Апасы үйүнө кирип келип, тур өйдө, кеттик, деди кызына. Сүйүнгөнүнөн апасынын мойнуна асылып кучактады Айгерим. Өзүн күчтүү сезди кыз. Жанатан бери эжеси жанында болду, эми апасы келди. Атасын дагы терезеден сыртта турганын көрдү. Азыр апасы колунан жетелеп, чоочун адамдарга кор кылбай, алдынан ким тоспосун алып чыгып кетерине ишенди. Кызды чыгарбаш үчүн кемпирлер босогодон аттатпай жата калып, дүйнө жүзүндөгү бакыттын баары ушул үйгө топтолуп, эшиктен ары өтсө эле бактысыз жашоо күтөөрүн айтып, нан коя калышчу эле. Андай нерселерди элестетип, бирок корккон жок Айгерим.
себеби апасы ага жеткирбей кызын алып кетет. Сырттагылардан болсо коргоюн деп турган атасы да бар эмеспи. Жылмаюу менен карады Айгерим эжекесин кутулганына сүйүнүп. Тегеректеп турган аялдар кудагый бир ооз сүйлөшөлү жүрсөңүз деп эле башка бөлмөгө ээрчитип кетишти. Ралия менен Айгеримге алардын бирин серин уят, жакын, кошуна, уста деген сөздөрүнөн башка эч нерсе угулган жок. Анан терезеден апасын сыртта жүргөнүн көрдү. Атасы дагы жанында. Көпкө жок болгон апасы кайра үйгө кирди. Мен кызым менен өзүнчө сүйлөшөйүн, деди кызынын мугалимине карап. Ралия бөлмөдөн чыкты. Апа, тезинен кетеличи, үйдөн сүйлөшөлүбү? Анвардын тапшырмасын жасашып коюп анан сүйлөшөбүз, деди Айгерим инисине жардам бериш керек экенин эскертип. Кызым, деди апасы бир аз көздөрү жашылдана эриндерин тиштеп. Калышың керек. Жок апа, калбайм, үйгө барам, деди Айгерим сөздүн түпкү маанисин түшүнбөй. Кыздын барар жери күйөө. Мен 20 жашымда турмуш көрдүм. Атаң экөөбүз жакшы эле түтүн булатып келе жатабыз. 18 турмуш жолуна түшкөнгө туура жаш, деп улантты апасы. Эми апасынын сөздөрү үстүнөн ылдый муздак суу куюп жибергендей болду. Дене бою чымырап кетти кыздын. Башын чайкады. Мен калбайм, окуйм апа, окуп котормочу болом. Кудалар менен сүйлөшөбүз, окуй бересиң. Жок апа, мен тил үйрөнүп, жер кыдыргым келет. Ралия эжедей чет өлкөгө чыгып, эл тааныгым келет. Кызым, апа, Ралия эже шаарда окусам турак жай менен камсыз кылам деди. Мен университетке өтөм. Болду. 30га чыгып эрге тие эле эжеңди айтып кулагымды жебей. Баштадың эжең тууралуу бүтпөс жомокту. Темселеп жанынан чыкпай жүрдүң. Айлганың эмне келди дейсиң? Үйүнө батпай калды да. Мага аны үлгү кылгычы атаңды ойло. Карачы, атаң айланасындагы адамдардан сый көрүп турат. Кара. Апасы кызын билегинен алып терезеге жакындатты. Баары алдына түшүп, күйпөлөктөп жатышкан. Эл караган жүзүбүздү жер каратайын дейсиңби? Биз сени азыр жетелеп чыгып, элге өмүр бою кеп бололубу? Уста Жээнбектин үйүнө келин кылбай кызын алып кетиптир дешет. Айыл арасында жүзүбүз жер карасынбы? Ошону каалайсыңбы бизге? Апа, мен максатым башка. Аял кишинин 2 гана максаты болуш керек. Жакшы жубай, анан эне болуу. Келген жериңе суудай сиңип, бизди уят кылба. Ушул жерден чыкчу болсоң, биздин баркыбызды түшүрөсүң, деп сүйлөп жаткан Айгеримдин апасы кызга өз апасы эмес, бейтааныштай сезилди. Апа, биз дегендин ичинде мен бармынбы? Деди Айгерим жашы куюлуп. Ралия сырттан кирип келди. Эже, мени алып кетиңизчи. Кыз мугалимдин алдына отура калды. Албетте алып кетебиз. Ралия кызды тургузду. Бул учурда Айгеримдин апасы экөөнү бөлдү дагы, эч жака кетпейт. Кызымды бузган сенсиң. Кайдан гана уруксат бердим экен сага кошуп. Жакын жерге келгениң жакшы болду. Уят бололубу алып кетебиз деп. Ушул көшөгөдөн агарсын, көгөрсүн. Ушул чүпүрөкпү сизге тоскоол кылып жаткан. Мына, деп туруп, Ралия илинип турган көшөгөнү жулуп салды. Сиздин уялган нерсеңиз кызыңыздын тагдырына тетеби? Кызыңыздын кыялдарын тепсегенден уялбай, элдин эртең унута турган сөзүнөн уяласызбы? Сиз кандай энесиз? Сен менин энелигиме шек келтирбе. Менин 5 балам бар. Өзүң эне бол. Биздин айылда жаша. Анан уят сыйды билесиң. Эне боло элек жатып, энеликти үйрөтөр сенсиңби мага? Биринчи эрге тийип алчы. 30га чыгыпсың, ким алат сени? Өзүң окшоп эри жок калсын деп жатасыңбы кызымды? Деп жини келгенинен кыйкырганда, аркы бөлмөдө отурган аялдар кирип келишти. Ой кудагый, бир ачууңузду бизге бериңиз. Бул кыз сиздерден экен деп жатпайбызбы? Кетирели муну, деп Ралияны эшик тарапка түртүп башташты. Сен ыйлаба, мен келем. Сөзсүз сени алып кетем Айгерим, деген эжекесин жабылган аялдар эшикке чыгарып салышты. Сырттагы көп кишилердин баары Ралияга тигилишти. Кээси эмне болуп жатканын түшүнбөй мостойуп калышты. Алардын ар бирине
алмак салмак көз тикти кыз. Жаш кыздын тагдырына балта чапканыңарды майрамдап жатасыңарбы? Баары бир силерге. Уулуңар эптеп үйлөнсө болду. Айгерим азыр турмуш курууну каалайбы, каалабайбы, керекпи силерге? Анын максаты барбы жокпу? Сурадыңарбы? Кийин турмушу кандай болот? Ал үчүн жоопкерчилик албайсыңар. Бүгүн борсок жеп, эртең кешик таратсаңар болду. Адам тагдырын бир күндө бузуп жатканыңарды ойлондуңарбы силер? Эмнеге бузуп жатасыңар? Анткени бирөөнүн тагдырына кайдыгерсиңер. Ралиянын сөзүнөн кийин жымжырт басты. Кыз аларды ойго салдыбы, үн чыкпады башында. Ай кыз, сен бизге акыл үйрөтпө. Биз ак той кылган жатабыз. Айгерим жаш кезинде турмуш курбаганда сага окшоп калсын 30га чыгып, деди азыр эле мугалимди үйдүн ичинен түртүп чыгарган аялдардын бири. Туура, дешти турган элдин арасынан бирөө-экөө кошулуп. Ооба, мен го атасымын. Сен өзү кимсиң? Менин кызымдын турмушуна келишип, деди тигил аялдын сөзүнөн улам жанданып калган Айгеримдин атасы. Билесизби, сизди көрүп мен азыр өз атама абдан ыраазымын. Мен бар эч нерседен коркпо деп айтат мага дайым. Эмне болбосун атамдын мени коргоорун билем. Сизге айтар башка сөзүм жок, деди Ралия окуучусунун атасынын көзүнө тике карап. Ичинен ушунчалык ыза болуп турганын билгизбеди. Эгер ага жакын келсе, тулку бою титиреп жатканы байкалат болчу. Ошондо да кубаттанып, кызды каалоосуна каршы кармап жатканыңарды милицияга билдирем. Ала качуу салт эмес, кылмыш экенин силер ошондо түшүнөсүңөр. Кой кызым, катуу кетпе, деди дагы бирөө ортодон сөзгө аралашып. Элдин арасынан бери басып келгенде улгайган кемпир көрүндү. Жоолугун бирин ичинен, экинчисин сыртынан оронуп, жашыл калың чыптамадан ылдый жалтырак көйнөгү көрүнгөн кемпир таяк кармап турду. Сени өйдө жактагы Ажыбайдын чөбөрөсү болот деп уктук. Мен бала кезекте көрүп калгам ал кишини. Кошуна турчук. Курч мүнөз адам болчу. Сен ошо атаңдын чоң атасын тартсаң керек. Бирок эми жаш кызга андай мүнөз жарашпайт. Бир аз ийкемдүү бол кызым. Кызды алдык. Баардык нерсесин салт санаасы менен аткарабыз. Сүт акысын, калыңын төлөйбүз. Тууган тушканды келин көргүлө деп чакырып койдук. Уят болобуз. Сен андан көрө тойдо конок бол, элге аралаш. Милисаңды чакырып тополоң кыла көрбө. Өзүңдүн ата бабаңдын атын уятка калтырба. Баланчанын чөбөрөсү мынтиптир дегенден алыс бол кызым. Сөздү ук. Кечиресиз апа. Силер адамды эркине каршы кармап жатасыңар. Мен Айгеримди алып кетем, деди Ралия өзүнө ишенимдүү. Эжекесин аны таштап кетип бара жатат деп ойлогон Айгерим сыртка чуркап чыгайын дегенде босогодон күйөөсү аталган ак калпакчан бала билегинен ала ары сүйрөдү. Жеңилери да жардам бере кызды артынан түртүп жатышты. Кыздын «Эжеке, мени калтырбаңыз, мен сиз менен кетем» дегени гана угулду. Улам эжекелеп кыйкырган Айгеримдин мугалимге гана ишеничи калган эле. Мындайга чыдабаган Ралия шашыла дарбазадан ары чыгып кетти. Калган эл кошуна колоң уудуу түшүштү. Ошондо да боорсок жасаганы казандын башында, кой сойгон үйдүн артында өз иштерин уланта беришти. Ары жакта кобурашкан топ келиндер ким суу куюп, кимси иче карын тазалай турганын бөлүшүп, бирөөсү чай куйса, экинчиси идиш жууп, тамак асмай болушту. 2 саатка жетип жетпей Ралия милиция кызматкерлери менен кирип келди. Кеч кирерге аз калган. Эркек аттуулардын баары кол алышып учурашып, өткүлө деп күйпөлөктөп калышты. Эми күч менен келгенин сезди Ралия. Бирок тегеректеги адамдардын көз карашы жанагынан башкача эле. Ралия аларга көңүл бурбай, чындык үчүн чарпынып, эң негизгиси акыйкат орношун каалады. Милиционерлер күбөлүктөрүн көрсөтүп, өздөрүн тааныштырышты. Антписи да аларды жүздөрүнөн бул жакта көбү тааныйт болчу.
Милиционерлерге стол, отургуч менен орун даярдап, улуу кичүүсүнүн баары тегеректеп калышты. Бирөөсү кагаз, калем сабын алып чыкты. Экинчиси сөзүн баштады. Урматтуу туугандар, Ала качуу боюнча арыз түштү. Арызда 18 жашар Алиева Айгеримди 26 жаштагы Майрамбек аттуу жаран ала качканы жана жаш кызды эркине каршы бул жакта кармап жатканы жазылган. Майрамбек менин уулум, ушу көзүмдүн тирүүсүндө кичүү баламды үйлөндүрүп коеюн деп бүгүн келин алганбыз. Экөө бир аз убакыт сүйлөшкөн экен, анан ала качты делип алып келдик. Болбосо ата энеси менен сүйлөшүлгөн, деди уста Жээнбек. Демек, кызды сүйлөшүп алдыңарбы? Милиция кызматкеринин суроосуна ооба дешти. Эмнеге мынча калп айтасыңар? Ралия таң калды. Эмнеге калп айтат элек? 2 жаш сүйлөштү. Сен өзүң жаңы шаардан келип алып баарын чаташтырба. Жаш кыздын оюн бузган сенсиң. Ооба сенсиң. 2 жаш бактылуу болсун дегендин ордуна турасың тойго тоскоол кылып. Ой, мунун ичи күйүп жатат окуучусу турмуш куруп жатканына. Өзү 30га чыгып башы бош тура, деп тургандардын баары бирден болсо да Ралияга жабыла сүйлөп, бири-биринин сөзүн кубатташты. Тынчтангыла, протокол түзүп жатабыз. Сабырдуу болуңуздар. Кыздын ата энеси бул жакта турбайбы? Чакыргыла. Биз ата энеси, дешти элдин артынан чыга келишкен эркек аял. Бул жакка отуруңуздар, деди милиция кызматкери тушун көрсөтүп. Кызыңарды күч колдонуу менен алып кетиштиби же макулдашылганбы? Тааныдык сенин балам, Элмирбектин тун уулусуң го Бакыт деген, деп сөз баштады Айгеримдин атасы. Ооба, ишиңди аткарып жатасың, түшүнөм. Кызыбызды ала качып алышты, анысы чын, бирок сүйлөшүлгөн боюнча. Ошондо сиз дароо тойго келдиңизби? Ралия ортодон кошулду. Баарын тактайбыз чоң кыз, тынч туруңуз, деди да кайрадан Айгеримдин атасын карады милиционер. Бул жакта аксакал кыздын ата энеси менен сүйлөшүлгөн деп жатат. Өз ара ата энелер сүйлөшүп бердиңерби же кызыңар өз макулдугу менен келдиби? Эми кызыбыз макул болгондуктан биз каршы болбодук. Кудаларга эч бир дооматыбыз жок. Ушундай да болобу? Өз кызыңарды өгөй кыздай чандыңар го тобо? Жоопту Айгеримден угалычы. Ал өзү айтып берсин кантип алып кеткендерин, деди Ралия. Кыздын жообу Майрамбектин тагдырын чечет болчу. Айрыкча анын ата энесинде коркуу пайда болду. 30га чыга элек чырактай баласы түрмөгө түшкөнүн элестетип жибердиби? Сен дагы уулум үйлөн, бала чакалуу бол, жакшы кызга жолук, тили кыска. 30дан ашып калдыңбы? Деди Айгеримдин атасы сөздү башка жакка буруп. Катуу сүйлөгөн мугалим кызга да сөз тийиштирип өтөйүн деген ойдо. Аштык, буюрса дейли, деп кыздын атасына жооп берген соң чакыргылачы кызды, деди Бакыт. Турган эл бирин-бири карашканча Ралия өзү бармакчы болду. Балабыз жубайын өзү чакырып келсин, деди Ралиянын алдынан жеңилеринин бири тосуп. Айгеримдин эри аталайын деп жаткан жигит сырттан үйүнө кирди. Ралияга аларды көпкө күткөндөй сезилди. Анын чыдамы чыгып, үй тарапты көздөй кадам шилтегенде кол алышып 2 жаш үйдөн чыгышты. Айгеримдин кийими алмашып, жана Ралия жерге таштаган ак жоолугу башында экен. Бери басып келгиче көгүш өңдөгү узун көйнөгүнүн этеги жеңил шамалга желпинди. Ал көгүш көйнөгү менен ак жоолугу кыздын чырайына жакшынакай жарашып турду. Бардыгын даярдап коюшканбы, бутуна сүйрөп алган кыздын жаңы көлөчү жалтырап дароо байкалды. Бирок кыздын титиреп жатканы колдорунан билинди. Ар бир кадамын араң шилтеп милициянын алдына келди. Көзүнө жашы толгон Айгерим биринчи эжекесин карады. Башын жерге түшүргөндө жаштары томолоно ылдый кулады. Айгерим, сага 1-2 сурообуз бар. Так жооп бер, макулбу? Майрамбек сенин жигитиңби? Экөөңөр сүйлөшүп баш кошуп жатасыңарбы? Же тааныбайсыңбы? Эркиңе каршы ала качып кеттиби? Бардыгы Айгеримдин жообун күтүп жымжырды.
Дароо жооп бере койгон жок кыз. Баягы ойдон жер тиктеп титиреп жатты. Жүрөгү катуу дүкүлдөдү. Анан ооба деди кыска гана. Эмнеге ооба дегенин эч кимиси түшүнбөй калды. Айгерим, бизге толук кандуу жооп беришиң керек, деди кайра Бакыт. Ралия кыздын жанына барып эки колунан алды. Айгерим, бери кара, эч нерседен коркпо. Мен жаныңдамын, чыныңды айт. Милиция келди, сенин укугуңду коргойт. Сага күч колдонгондор мыйзам алдында жооп берет. Коркпо, деди. Мугалимдин назик жумшак колдорунан ушунчалык жылуулук келди кызга. Мээримин сезди. Ар дайым максатыңа умтул, сенин кыялдарың орундалат. Мен сага ишенем, деген сөздөрү оюна келип, ыраазычылык билдиргендей өзү да эжекесинин колдорунан бекем кысты. Анан апасын карады эмнегедир. Апасынын сөздөрү да кулагына бир ирет илинип өтсө керек. Кайрадан көзүн ылдый кылды. Үйдөн ээрчитип чыккан бала тарапты карагысы да келген жок. Бирок Майрамбектин көз карашы дал өзүнө тигилгенин сезип турду. Анан эжесинин колун дароо кое берди. Мен өз каалоом менен келдим бул жака. Биз сүйлөшкөнбүз. Майрамбек ээрчитип келердин алдында кулагына шыбыраган бир гана сүйлөмү себеп болду кыздын чечимине. Азыр чыгып милицияга мени тааныбайм, макулдашпадык десең, досторума айтам, жакшы көргөн эжекеңди чогулуп зордуктап кетишет, деген эле. Айгерим, дегенден башка эч нерсе айта албаган Ралия нес болуп туруп калды. Анын алдынан жер кетип, баш тегеренди. Айгеримдин жоолук салып, кийимин алмаштырып чыкканында эле кеп бар болчу. Айланадагылар эмне ызы-чуу болуп, Ралияга эмне сүйлөп жатышканын түшүнгөн жок. Созулган ышкырык сыяктуу үн угулуп, кулагы тунду. Бири ар жакта күлүп, бири эмне деп анын көз алдына сөөмөй такап жатканын деле билбеди. Эптеп бутун шилтеп, ошол нес болгон абалы менен дарбазадан ары чыгып кетип бара жатты. Көп өтпөй жанагы милиция балдардын унаасы Ралиянын жанына токтоду. Чоң кыз, үйүңө жеткирип коелу, деди Элмирбектин тууну уулу делген Бакыт аттуу бала. Ралия жооп бербеди. Бакыт автоунааны алдыраак айдап, түштү дагы жакын басып барып, кеч кирип калды. Бир аз убакыттан кийин караңгы түшөт. Асман бүркөлүп жаан жааган турат. Суу болосуң, жаанга калтырбай жеткирип коелу, деди. Эгер адам баласы бири-бирине кайдыгер болсо, адамдыгын жоготот. Сиз ушинтип ойлойсузбу? Деди Ралия жашын агызбай кармап. Жооп болбоду. Мелт-мелт жашы аккан кыз андан ары жолуна түштү. Ралиянын суроосу күтүүсүз, ойго салчу суроо эле Бакыт үчүн. Кыздан алыстаганда айылдын боз ала чаңын сапырып, катуу айдап кетип бара жатты ал. Ралия болсо дагы канча басканын, Айгерим калган үйдөн канчалык узаганын билбейт. Бүтүндөй оюн окуучусу ээлеп алган. Бул күн Айгеримдин гана эмес, өзүнүн жашоосун, көз карашын кошо өзгөрткөн күн болду. Көкүрөгүнө муң, көздөрүнө жаш толду. Жаш кызга бош үмүт бергенине, кур кыялга ишендиргенине күнөөлүү сезди өзүн. Болбосо өзү дагы ал кыялдардан үмүтүн өчүргөн эмес. Аңгыча дуу келип Ралиянын жанына токтогон автоунаадан эки бала чыгып күчкө салып отургузушту. Караңгы кирип калган. Алар жол боюндагы футбол ойноочу талаага токтотуп, кызды кошо тартып чыгарышты. Талаанын ортосуна түртүп барып, үчөө тең кызды айланып, сүйлө эми, бул тилин жутуп алганбы? Эртеден бери кыйын эмес белең? Эмне болду? Дешти биринен сала бири. Көздөрү алаңдап, тегеренип баскан үчөөнү алмак-салмак карап, жүрөгү түштү Ралиянын. Андан бетер ал үчөө айланып тегеренип, бири ары-бери басып ийини менен түртүп, каткырып, шылдыңдап жатышты. Дагы түрткөндө Ралия жыгылды. Байланган чачтары бошоп, жер таянып отуруп калды. Башын ойдо көтөрбөдү.
мойну ылдый шылкыйган бойдон ушуну менен күнү бүткөндөй сезилди. Колуна майда таш мыкчып өзүн коргоюн деди. Ошондо да ал жардамга муктаж жанга айланды. Улам бир ою эки ойго алмашып коркуп турган кезде бир атчан бала чаңдатып келип кызуу болгон балдардын бирөөсүнө камчы салды. «Тарагыла», деди жоон үнү менен. Топурашып чуркаган бойдон үчөө тең автоунаага отурган боюнча кетип калышты. Ат үстүндө отурган жигит өйдө тартып алайын деп кызга колун сунду. «Жана автоунаа менен жеткирейин десем болбой койдуң өзүң», деди. Көрсө, атчан жанагы Бакыт деген милиционер экен. Мүдүрүлө чуркап качкандарына караганда үчөө тең дароанын таанышкан. Көңүлү тынч албай кайрадан кайтып келгенине Бакыт сүйүндү. Ал жерге түшүп жаан тамчылап баштагандыктан плащын чечип кыздын үстүнө жапты. Мурун антип атка отуруп көрбөгөн кыз кол узаткандан корккон чыгар. «Кайдыгер эмес экенминби?» деди кызга атка отурганга жардам берип мыйыгынан жылмая. Кыз үңүлдөп ыйлап кирди. Кантип атне өзүнүн чүрпөсүн бейтааныш адамдардын үйүнө таштайт. Мен түшүнбөйм. Эмнеге өзүнүн уят сыйын кызынын жашоосунан жогору коет? Бул кантип болсун? Алардын өзүмчүлдүгү тирүүлөй жаш баланы кузгундарга таштаганга барабар. Бир күндүн ичинде адамдын тагдырын өзгөртүштү. Бир күндүн ичинде жылдап эңсеген кыялдарын бузушту. Өсө турган кызды анга түртүштү, укугун тебелешти. Тандоого мүмкүнчүлүк беришпеди. Алдым бердим буюм катары. Абийир үчүн курмандыкка чалды адамды. Мен түшүнбөйм, деп Ралия бирде айылдагы тургундарды айтып, бирде Айгеримдин ата-энесине нааразы болуп, кыздын тагдырына зээни кейип бара жатты. «Андай Айгеримдер толтура», деди атты жетелеп келген Бакыт кыздын үйүнүн алдына жеткенде гана үн катып. Кызды аттан түшүрдү. «Толтура? Демек, силер баарын билип туруп кызды таштадыңар. Түшүнмөксөнгө салдыңар. Экөөңөр тең анын укугун коргогон жоксуңар», деп жини келген Ралия болгон күчү менен Бакытты көкүрөккө түрттү. «Бардыгы макулдаштык деп жатса, биз эмне кыла алабыз?» «Туура, эмне кыла аласыңар? Бүгүнкүдөй кайдыгер карап өтүп кеткенден башка эмне кылат элеңер? Сен бир күндө адамдардын аң сезимин өзгөртөм деп жатасыңбы?» деди жана түртүлгөн Бакыт эми гана алдыга кадам шилтеп. «А сен Толтура Айгеримдин ичинен бирөөсүнө жардам бердиңби?» деди экөөнү көздөрү бири-бирине кагылышып. «Сен эмнени билесиң бул жакта? Шаарыңа кет», деди үнүн бийиктетип. Бирок кет деп кызды коргогусу келип айтканы болчу. Эртеси ал тууралуу айылга тарачу сөздөрдү уккандан сактагысы келди. «Болдубу?» «Болду», деп кесе айткан Бакыт жини менен басып кетип бара жаткан Ралияга. «Плащымды бергиң келбей элеби?» деди артынан. Ралия шашылап плащты чечти да артка басып келип Бакыттын колуна шак этип карматып үйүнө кирип кетти. Бакыт мындай шаң-шуң жүргөн ачык айрым мүнөзүн жактырып, жылмайыңкы карап, бир топко чейин үйүнүн алдында турду. Таң атканча уктаган жок кыз. Күн чыгары менен кийимин чогултуп, чемоданын сүйрөп мектепке барды. Даярдап алган арызы менен үй ачкычын күзөтчүгө таштап жолго түштү. Эч кимге эч нерсе түшүндүргүсү келген жок. Көңүлү түшүп, айла жок айылы менен коштошууга туура келди. «Кичим экеним деп келгем сага айылым, кетип бара жатам эми. Жан дүйнөмдүн жарасы айыкмайынча кайра келе албайм. Кош бол», деди Ралия ичинен чемоданын шоопур алып автобустун астына салганча. Айылынын абасынан бир дем тартып, автобустун эң артына барып отурду. Эл толгон соң автобус ордунан жылды. Терезени карап кетип бара жаткан Ралия айылынын тоолоруна, шараккан суусуна, бак дарактарына суктанып бара жатты. Артын карап жолуна көз салганда алыста калып бара жаткан
кичээки атчан жигитти байкады. Каналдын өсүшү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.